Саламатсыздарбы, күнгө дүйшөмбү Супер ТВда Сереп Чекиткеji сайтынан алынган саат 11:00 карата учурдун актуалдуу маанилүү акыркы жаңылыктары менен тааныштырабыз. Өзгөн районунун Куршап айыл аймагынын стадионунда болгон чатак тууралуу Ош облустук милициясы маалымат таратты. Кечээ 25 апрель күнү саат 12:00 чамаларында Өзгөн районунун Куршап айыл аймагынын Борбордук стадионунда Кемпир абад суу сактагычы боюнча УКМКнын төрагасы Канчыбек Ташиевдин эл менен жолугушуусу болгон. Анын алдында тактап айтканда 11:45 чамасында Куршап айыл аймагынын Борбордук стадионунда мушташуу болду деп маалыматтар социалдык тармактарда кеңири тараган. Ош облустук ички иштер башкармалыгы бул тууралуу Өзгөн райондук ички иштер башкармалыгынын маалыматтардын электрондук журналына катталып, окуя териштирилгенин билдирди. Өзгөн районунун Куршап айыл аймагынын Борбордук стадионунда болгон окуяны текшерүү учурунда Жалал Абад облусунун Сузак районунун Барпы айылынын 30 жаштагы тургуну Кеңешов Акниет менен Өзгөн районунун Кароол айыл аймагынын Мырза Арык айылынын 36 жаштагы тургуну Ораимов Мирлан өз ара пикир келишпестиктен сөз талашып айтыша кетишкен. Ошол жерде турган Өзгөн райондук ички иштер башкармалыгынын милиция кызматкерлери экөөнү ажыратып, стадионго келген элдер тынчтандырылды. Жогорудагы эки жаранга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, бири-бирине арыздоосу жоктугуна байланыштуу коюу берилди дешет милициядан. Кыргызстандын мурдагы билим берүү министри Аскар Какеев 86 жаш курагында каза болду. Кабарды билим берүү жана элим министри Алмаз Бейшеналиев тастыктады. Министр социалдык тармактагы баракчасына Какеевдин каза болгонуна байланыштуу үй бүлөсүнө көңүл айтты. Кыргызстандын илим тармагында эмгектенип, бир кезде билим берүү, илим жана маданият министри болгон жана өлкөбүздөгү көптөгөн профессорлорду тарбиялаган Аскар Какеев агайыбыздын дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу үй бүлөсүнө, жакындарына жана туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз, аза кайгысын тең бөлүшөбүз. Агайдын дүйнө салганын угуп, кабыргабыз кайышып, кайгырып турабыз деп жазылган билдирүүдө. Белгилей кетсек, Илим пост 1935-жылы Чүй облусунун Чүй районунун Кегети айылында төрүлгөн. 1958-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин биология факультетин бүтүргөн. Философия илимдеринин доктору, профессор, Кыргызстандын улуттук илимдер академиясынын академиги. 1958-1960 жылдары Кыргызстандын ички иштер министрлигинин архив фондунда микрофото көчүрмө лабораториясында улук илимий кызматкер болуп эмгек жолун баштаган. Бир катар илимий институттарда иштеген. 1992 жылдын декабрь айынан тарта президенттик аппараттын жетекчиси, мамлекеттик катчы, өлкөнүн билим берүү министри кызматтарын аркалаган. 2000 жылдан тарта Кыргыз улуттук университетинин ректору, президенттин кеңешчиси болуп эмгектенген. Бишкекте эшиги жабылып калган Батирдин 80 жаштагы пенсионердин сөөгү табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык, куткаруучулар Патрис Лулумба көчөсүндө жайгашкан Батирдин бекилип калган эшигин ачып беришкен. Батирдин ичинен 80 жаштагы эркек кишинин сөөгү табылып, милиция кызматкерлерине өткөрүлүп берилген. Эшикти ачууга Бишкек шаардык башкармалыгынын куткаруу кызматынан 5 куткаруучу тартылган. Германияда 300дөн ашык шаарда жана округдарда карантиндик чаралар күчөтүлүп, саат 22:00 тарта коменданттык саат күчүнө кирет. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Алардын маалыматына караганда, катаал чаралар жок дегенде июндун аягына чейин сакталат. Берлин бул убакка чейин эмдөө жүргүзүүнүн аркасы менен абалды көзөмөлгө алууга болоруна ишеним артып жатат. Бишкектин Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын имаратынан качып кеткен шектүү кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, 23 апрель күнү саат 13:00 чамасында Менделеев көчөсүндө жайгашкан кийим тигүүчү цехтен таңгак кездеме уурдалганы тууралуу маалымат милицияга түшкөн. Шектүүнү цехтин кызматкери кармаган. Окуя болгон жерге барган Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери териштирүү иштерин жүргүзүү үчүн шектүүнү райондук ички иштер башкармалыктын имаратына жеткиришкен. Жабырлануучу арыз жазып, бул факты уруулук беренеси менен каттоого алынган. Шектүү имаратка алынып келингенде жарандын жанында документтер болгон эмес. Ал бул ишке катышпаганын айтып, жактоочу талап кылган. Милициянын маалыматы боюнча, ал ошол учурда күбө же шектүү да эмес болгон. Милиция кызматкерлери уурулукка байланыштуу материалдарды топтоп жатканда, 3-кабаттагы коридордо турган ал райондук ички иштер башкармалыктын имаратынан чыгып кеткен. Бул факты боюнча милиция кызматкерлерине карата да кызматтык териштирүү иштери башталды деп жазылат маалыматта.
Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы кабарлагандай 26-30 апрель күндөрү Боом Капчык айындагы жол жарым жартылай жабылат. Маалыматка ылайык Бишкек Нарын Торгарт Уна жолунун 131-чакырымында кооптуу таштарды атайлап түшүрүү иштери жүргүзүлөт. Трассаны бойлой темир жол дагы жайгашкан. Мындай иштер саат 9:00дөн 15:00га чейин жүргүзүлөт. Жолду тазалоо маалында автоунаалар бир тилке менен жүрөт. Жол кыймылын көзөмөлдөө жоопкерчилиги жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо боюнча башкармалыкка жүктөлдү. Ушул жана башка жаңылыктарды Серепчи Киткейжи сайтына кирип окуп таныша аласыздар. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.